чын чынына келгенде могу Цондун иш алып баруусу аябай эле жакшы болуп калыптыр. Себеп дегенде Москвада деле документтер кылып жүргөндө bunчалык цифровизация өнүгүшүндөй эмес да алардыкычы. Биздики жакшы өнүгүптүр. Документтер бүтүрүш азыр аябай оңой болуп калыптыр. Жакшы. Ошон документтер бүтүрүп жүрөм, короче. Кыргызстан ичинде эле керектүү документтер эле жаңы справка, не справкалар бар болчу, ошолорду алыш керек болуп калган үчүн буга келип калыптыр. Так, что там, домой коелу анда. То есть домабыз, но жумушка чыгайлы деген. Саат 11 болду. Все-таки профсоюз менен көрсөтүп атат да була. Комфорт плюс жандырып койгом. Көрөлүш, мен заказ бере бербей экен Шопоковда. А так, короче, жумушка эми буйруса чыктым, мына эми буйруса иштейм. Көбүрөөк. 10 саат, 8 саат, 11 саат, 12 саат, возможно. Бул жакта күндүр көрдүңөр, минус. Арендан жаптым, арендан почти жаптым, кайра минус. Ошондой болуп калды. Эмеге жумушта эми байланыштуу болгон үчүн эми үйдө кышка даярдык болот да көп ойлойт экен, короче, мындай чыгып койсоң, эми кане тура эле ойлоручу. Эмени төлөбөйт, кантип төлөп атасың, доходдуң барбы, дополнительный аркы берки деген сөздөр да. Бирок доход жок. Эми чогулткан акчаларды минус кылып атып кылдым да. Просто азыр машинаны тапшырып койгон болсом, кайра табыш дагы кыйын болгон үчүн пришлось аренданы жабып иштеп турганчы. Бул күндөр арендан жабаттым, анан кийин бул күнү жаппай калдым. Эми буйруса иштеп, кичине плюска иштеп, кайра акча чогултуп башташ керек. Тиричилик кайра башталды дегендей. Заказ күтөбүз. Же эконом жандырсам заказ беребиз сразу да. Давайте. Убакыт жок. Менде убакыт жок. Сүйүүгө дейби эле. Нан табыш керек үйгө, күнүгө дегендей. Эконом жандырдым, короче, заказ пока жок, заказ пока бере элек. Но 100 менен 10 100ге чейин экен бакта коэффициент типа. Ладно, күтөбүз. Короче, так, почти что, канча күттүм. Почти что 40 мүнөткө жакыныраак күттүм окшойт. Анан заказ түштү. Кеттим, ана биринчи заказ алып, 11-ден 47 өттү, 11-де чыккан болчу смен алып, 40 мүнөт ашып калыптыр. Бисмилла деп баштайлы смен. Ошентип 541 сомго 42 мүнөттө келдим. Так, политехке келгенбиз, бирок политехке бурулбай эле Манаскиндин жанына буруп койчу деди да. Так, азыр бияк завершить этебиз. Что там биз турган жерде кандай болуп атат негизи? Не болду, тупит этот. Так. Бул жерден азыр бир жерге токтошубуз керек. Желательно мондай жерге токтоп туруп аварийканы жандырып, блин. Могу чаң күндүн нурунда ушундай чаң көрүнөт экен да. Вроде как жана эле ачкандай болдум, а никтер ачкан ушундай болуп келеби, не болот, короче, биле. Ладно, не суть. Так. 38-60 коэффициент жанып турат. Азыр кайра чыгалы мен могу чаңдар ачып коюнчу бир аз. 400 метрден, так, плюс 90 миң берди. Бара турган жерибиз Моссовет экен. Так, жана заказдан 430 сом алып бара. Ошондо получается 541 болгон болчу, 110 сом алган болот экен, а? Кеттик анда эмесе. Мына арчып койдум, бир аз кичине калды. Завершаем заказ. 1 0 14 мүнөттө оплата картой 352 сом. Кийинки заказ түшө элек. Көрөбүз. Моссоветте жүрөм, получается. Советская, Московская советская деген да, ушулай. Погода бир аз жакшыдай го, что-то октябрьский айга караганда. Так, плюс 10 сом менен Google карат экенбиз. Ё-моё. Могу не алып кетти.
айланып келди. Кантип келет экенбиз тияка Көгүлгө? Так, блин, разводка турыш керек экен да. Башка вариант жок да. Жаман домен айлансам болобу экен. Көрөйүнчү домен айланып. Болуп калса жакшы болот. Тариф комфорт дейт 135 сомго. Пробка кетти, бак мен отуруп алайынчы бир аз. Так, тариф комфорт 135 сомго келдим. 9 минут, 10 минутта почти 100. Жана эле 10 минутта 352 сомго келген, бонусунда 135 сом келди. Плюс 10 мен. Ошондо получается 115 сомдук болду подачасы, изначально. Ушундай болуп калды почти что. Канча заказ кылдым ушунда мен бүгүн? Бул 3-нчү заказ экен. Ладно, заказ күтөбүз. Саат 1-ден 15 өттү. Эх, бир нерсени түшүнүптүрмүн да. Короче, банковский счетто мага өмүрүмдүн акыркы күнүнө чейин жете турган акча чогулуп калыптыр узачы. Бир эле нерсе калыптыр. Бүгүн кайтышым керек экен да. Таштөбөгө кеттикпи? Кеттик. Таштөбөгө кеттик. Жанаттан бери күтүп отурдум, бербеди заказ. Анан кийин Таштөбөгө кеттим, короче. Дальний заказ ошойт болуп походу, да? Ну ладно, дальний заказ болсо дальний заказ. Таштөбөгө кеттик. Таштөбө, село Таштөбө кандай эле? Жолу кандай экен ал жакта? Интересно, блин, барган эмеспи? Эсимде жок болуп атат. Светофор красный. Жаңган кезде моментти колдонуп сиздерге парк жөнүндө айтып кетейин. Кимде ким жакшы парк издеп жаткан болсо, мен сиздерге миллион парктын сунуштайм, туугандар. Өзүм Пошол паркта иштейм. Миллион паркка кошулуп, 200 сом салонунда шу бонусун алып туруп, 300 заказ кылгандан кийин 800 сом балансыңарга дагы толуктап берет. Ошондо общий 1000 сом бонус силерге салып берет. Кимде ким кошулуп иштейм деген болсо, 702 60 55 60 номерине кайрылып, миллион паркка кошулуп, миллион сом тапкыла дейт го. Жакшы парк, сунуштайм, 2% алат биз заказдан, эч кандай проблемалары жок. Көптөн бери ушул паркта иштеп келем. А мен пассажирге жөнөдүм, аз жетип калып, андан кийин Таштөбөгө барат экенбиз. Таштөбөгө бара элекмин, по-моему. Аз баргандан кийин кандай болот, не болот көрөбүз. Ну ладно, кеттик анда. Так, айланып тегерен Таштөбөгө келип калдык. Таштөбөнүн жаман жол болуш керек деп ойлодум эле, андай эмес экен. Жолу жакшы экен, короче. 629 сом болду, 5 минут бир жака келип чыккан. 700 сом калды, бездачи деп койгон. Бездачи да. Так, готово. Бирок бияктан заказ береби экен эми, блин. Бияк иштейби экен негизи. Эконом иштейт дейт. Ладно. Көрөбүз. Береби, бербейби. Кандай болот экен. Ошентип Таштөбөгө келип калдык. Мен жана Арашан жака барган экенмин. Ошо Арашан жолу жаман аябай мындай башкача болчу да. А бул жак жол жакшы экен өзү негизи. Асфальт экен, но айылга киргенде эле бир аз эмерей экен да. Таштөбөдө жүрсөм, Зареч, так, село Заречное, Аларчинское 195 сомго келдим, 5 минут. Так, бирок дальше каяка барам деген. Бишкектен бияка чыгып кеттим ошону. О. Алам да, дальний подача болобу, кандай подача болот, алам да по-любому кетиш керекти бул жакта. Так, Аларчинская болгондо ошондо мен обратно кетет экенмин. Жок, түз эле кетет экенмин. Кеттик анда. Айланып тегерем кайра бишкек келип калдык. 25 мүнөттө 430 сом. Таштөбөдөн келдик, Таштөбөдөн. Так, мен заправкам пока. Ну, канчага жетет экен примерно. Пока жаңа элек, жаңандан кийин өзү канча жүрөт? Биякта мен заказ түшкөн турбай көрсөм ага. Так. Калтырмын заказды, кеттик заказга. Так, 15 мүнөттө оплата карта 200 сомго келдик. Азыр эми дальше бир заказ түшкөн, 200 метрден кийин деп кеттик ошол жака. Так. 245 сом оплата карта Анкарага келдик.
Дальше заказ. Отмен алып салыптыр да. Ушакта заказ түшкөн болчу. Заказы отмена болуп кетипти. Так, анда бул жерде турабыз да заказ күтүп коюп. Заказды берди. Так, Чоканов, Алиханова, Лебединовкага барат экенбиз. Барайлыбы, кеттик. Разворот и разворот алып келген. Разворот алып бурулсам отмен алып салды го. Ладно. Уста. 315 сом болгон оплата картой. Жанагындай точкасы, финиш точкасы бир аз татаал жерде экен. Ошого бурулганча нерв болуп, аркада машиналар пепилдеткенче завершить этип койдум да. Анан кийин күтүшү бияктан жанып калды. Азыр кетип как раз ошо Бишкек петролиумга кетип атам. Ближайший ошол экен. Ошого туруп кичине заправка кылып алыш керек. Анан дальше чыгабыз линияга. Пока что 9 заказ 2400 сом. Газды да куйдум. Туалетине да кирип чыктым. Туалети жакшы иштейт экен, бар экен. Так, газды, короче, 1200 куйдум. Канча литр болуп кетти эле? Почти 30 литр болду. Так, бисмилла деп акырын эмеге чыга берелик линияга. Как раз бияктан башталган окшойт. Так, мен эмени точка доступа включить этип койдум го. Так, бул жакта обнулять этип коюш керек, короче. Канча болду? 286 жүрүпмүн да. 1000 канча койгон? 1600 сом койганмын. Ошо 1600 сомдук бензин мынакей 286 километрге жетиптир да. Бүгүн мен 100 километр жүрүпмүн. 100 километр 6 саат линияда получается, Ооба. 100 километр жүрүп 2400 сом иштептирмин. Новый тариф электро дейт. Так. Короче, электро теперь эми кымбатыраак дагы болот экен, жана электро, короче, отдельный заказ менен болот экен да. Акырында неме болуп атышат бир болсо, походу. Селфи дейт. Селфи коюлуу. Амы? Не oldu bu? Чипетто. Так, селфини коюш керек и заказды кылыш үчүн линияга чыгыш керек. Күн ысык. 23 градус болот да сыртта. Полный ачайлык. Так, не oldu? Катып калды го. Мында катып эле. Балем. Так. Фото отправляется. Фотография отправлена, дейт. 7% мен бериптир биякта. Так, 2. Не болду биягына? Фото контролду өттүм. Так, азыр по идее бериш керек, сразу эле. Канча убакта заказды сразу берет экен көрөлүчү. Вроде как повышенный спрос болуп атат на самом деле. Азыр көрөбүз канча заказды канча убакта беришин. Так, жана эме боюнча. Так, подача машины стоит не более 65 сом, 1 километр пути по городу не более 12 сом, 1 минута не более 5,5 сом. Так, подробный тариф подключить, так, проверить подключить, бул жак керек жок. Так, мына ошондо. Электрокары более экологичный на зарядку такого автомобиля вы потратите меньше, чем на топливо для машины с DVC. Ошондо получается средний чек таких заказов будет выше, чем в комфорт. Но машина должна быть оснащена электродвигателем и соответствовать требованиям сервиса. Требования сервиса получается... Так. Короче, ошол эменный качать этип өткөндө походу чу. Электромобилдин эмесин популяризация. Линияга чыктык, заказ алып туруп, заказ жеткенин кайда чыгам.
Жакшы район экен ушул жер. Жакты мага. Кайсы район дейсиңерби? Где-то могул жакканда Сидоровский район дейт. Оплата карта 18 мүнөттө келдик. 307 сом. Бонус бар экен 12 сом. Все, заказ жок пока. Бербей койду. Берет деп ойлодум элем. Мусорлары да башкача го. Мындай богатый район экен да, богатый. Жолу бир аз бирок не богатый экен жолу анча эмес экен. Так, чё там, заказ күтөбүз да, эмне кылабыз башка? Бум, дейт. Так. Абдрахманова дейби. Кантип барабыз бияка? Так. Ондан чыгып тур эле. Жак менен салсакпы? Ладно, күтөрөлчү, көрөбүз. Пробканын, короче, жесть жерине келип калдым да. Заказ заявить эткөн 177 сом болду наличка. Кейинки заказ ушул бунун жетип аткан точкасында 200 сом берип кетти. Так. Муну менен кайка барабыз? Лесной дейт, Ибраимова. Бишкекке центрге барып келебиз да. Так, деп азыр мондайынан кайка буруш керек эми. Пробканын күчтүү жеринде турам го. Завершать этели. 273 сом. Geldi акча дейт. Кейинки заказ. Тыгылам дейт го. Так, кейинки заказ. Кайка барат элем? Бул жака түштү заказ, ошого барам азыр. Айтам азыр. Дачная улица барат экен, Дачная улица. Кеттик. Айланып тегерин, короче, Дордо жака келип калдым. Оплата наличный болду 280 сом. Так, саат болсо 18:43 дейт. 18:43 саат. Заказ пока жок. Вроде как эме бар. Коэффициент. Но заказ жок. Күтөбүз. О. Плюс 60 мен берип атат. Улица Алтын Казак барат экенбиз. Амай, бул өйдө жака турбайбы? Ёлки-палки. Алып алдым, ладно эми. Так, ошентип 21 мүнөттө келдим. 293 сом. Карта менен оплата. Так, бул жак даяр. Короче, могу заказды бир кичинекей кызап келдим. Атасы заказ алып чалып ушундай деп айтты. Кызым мага келди депчи. Анан все деп алып келип койдум. Просто мындай кылган кичине бир аз туура эмесирээк го дейм, но безвыходный положение болуп калган үчүн айтты дейм бул атасы деле. Но все же этият болуш керек өзү негизичи. Так, заказ жок, пока күтөбүз да. Заказ качан келет, кандай заказ келет дегендей. Ана жер алып келип күтүп отурсам, что-то могу заказ түшүп атат да. Только эме. Точка бысу көрмөйт го эмнеге? Так, мен кайдан келдим? Негизи бир эле, по-моему. Кеттик анда. Кечки Бишкек дейт го. Так, могу жигит тап келдим. 387 сом болду, короче, бияка келишибиз. Где-то 22-23 мүнөттө жүрдү окшойт. По-моему, адашпасамчы. Короче, бүгүнкү күндүн итогу десем адашпасам керек. 139 км жүрүп турмун. 9 саат сменада, линияда точнее. Бирок мен машинаны күйгүзүп коюп туруп, анан заказды биринчи заказ алгам 40 мүнөттө болгон да. Ошондо образно 8 саат деп кое берели. 8 саат линияда, короче. Акчасы боюнча мынакей. Болом жаным. 3780 сом. Километраж 139 айттым. Так, ошондо 15 заказ менен ушундай акча болду. Азыр эми, конечно, домой коем.
канча заказ болуп аткан болуп аканын билбейм, но бүгүнкү күндүн эсебине ушундай болду. Азыр домойду коюп туруп, по делам коюп туруп үй жака акырын видеону монтаждап жүктөгөн аракет кылам. Бирок бул видео по-моему кичине узагыраак болуп калды окшойт. Убакыт боюнчачы кийинкисинде мындай каждый заказ тартпайм да, через тартып эме кылып кылам го дейм. А то бул видео кино болуп кетти го. Ошол эми лайктан басып, кичине мындай подписка кылып дегендей комментарий жазып койгула. Эми өткөндө сен иштебейт экенсиң, кыйратып наркы берки деген комментарий көп болду. Бүгүн мындай средний статистика менен караганда ушундай убакытта иштедим да образно. Ошол